Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөр, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн менин ашканамда ушундай классический бисквит таразасы жасалган. Бул бисквит эч качан чөгүп кетпейт, бир жасаганда гана окшошо турган бисквит болот. Андыктан менин каналыма катталып, лайк басып, колдоп коюуну унутпаңыздар. Ар бириңиздердин колдооңуздар мен үчүн маанилүү. Биздин бисквиттерди кесип алганда ушундай жумшак корждор пайда болот. Ал үчүн биз керектүү азыктарды даярдап алабыз. Баардык азыктарыбыз бөлмө температурасында болуу зарыл. Биздин идишибиз кургак жана таза болуш керек. Эми 7 жумуртканы агынан сарысын ажыратып алабыз. Сарысын бир идишке, агын бир идишке куябыз. Ушундай кылып, бул белокко бул бир да тамчы сарысы түшүп кетпеш керек. Биздин бисквитибиз ошондо жакшы болот. Эми жарым аш кашык разрыхлый телди ээленип алынган унубуздун үстүнө салып, аралаштырып коебуз. Бул жерде унубуз газдалып турат. Андан соң белогубузга чым-чым тузду салып миксерлейбиз. Бул жерде миксерлеп, аппак көбүк масса келгенче миксерлейбиз. Биздин массабыз ушундай көбүкчө болуп калганда эми кумшекерибизди салабыз. Кумшекерибиз бир чай пиалага толтура эмес, кумшекер муну 4-5 бөлүккө бөлүп, эригенче миксерлейбиз. Сиздердин кумшекериңиздер бир да калып кетпеш керек, баарын эригенче миксерлейсиздер. Миксерлеп алган соң ушундай масса болот, катуу масса пайда болот. Бул массанын катуулугун ушундай табакты көмкөрүп көрсөңүздөр дагы түшүп кетпейт, ошондон билсеңиздер болот. Эми даяр болгон массага жумурткабыздын сарысын салабыз. Ушундай кылып бөлүп миксерлейбиз. Бул жерде абдан көп миксерлегендин кереги жок. Бир аз гана миксерлесеңиз жетиштүү. Эми анын үстүнө унубузду салабыз. 2 аш кашыктан салып алдым мен. Ушундай кылып туура техника менен аралаштырасыздар, астынан үстүн карай аралаштырасыздар. Ошондо гана сиздердин бисквитиңиздер көтөрүлүп ышат. Ар бир салганда 2 аш кашыктан салып отуруп, мен 4 жолу салдым. 4 жолу салганда 8 аш кашык un кетти менин бисквитиме. Бул аралыкта духовкаңыздарды кызытып коесуздар. 150 градуста 30-40 минутада менин бисквитим бышат. Менин духовкам кичинекей болгондуктан даяр кызытылган духовкага саласыздар, антпесеңиздер бисквитиңиздер жакшы бышпай калат. Эми муну ушундай формага салып, тегиздеп алып туруп, анан духовкага салабыз. Духовканы бышып жатканда эч качан ачпайсыздар. Бышып бүткөндөн кийин дагы 20 минутадан кийин ачып гана аласыздар. Эгерде ушу бышып жатканда ачып койгон болсоңуздар, сиздердин бисквит чөгүп кетет. Ушундай кылып, зубочистканы сайганыңыздарда, зубочистка курук чыккан болсо, биздин бисквит даяр дегендин белгиси болот. Бисквитибизди формабыздан чыгарып алдык. Ушундай сонун бисквит бышты. Бийик көтөрүлгөн, чөгүп кетпеген бисквит. Эми муну ар кандай кылып, торт кылып жасап алсаңыздар болот. Бул бисквитти эми бөлүктөргө бөлөбүз. Муздатып алган соң сиздер бир түнгө холодильникке салып койсоңуздар жакшы кесилет, же болбосо убактыңыздар аз болсо 2 же 3 саатка морозилкага салып койсоңуздар болот. Ошондо чачылбай кесилет, а меники ысык кесип койгондуктан ушундай крошкалары чачылып кетти. Биздин бисквитибиз даяр. Эми каалообузга жараша кооздоп торт жасап алсаңыз